Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Азыркы учурда мен ХБКдагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартканы кетип атам. Ага чейин мен сиздерге бир аз маалымат берип коеюн деп атам. Эгерде кимиңиздер жер сатам, жер үй сатам, квартира сатам, машинамы сатам дей турган болсоңуздар, мен бул жакта өзүмдүн номерими жана ошондой эле Instagram аккаунтумду белгилеп коем. Кимиңиздерде реклама боло турган болсо, ошол номерге же болбосо Instagram аккаунтума жаза бергиле. Же менин номериме чала бериңиздер. Смело барып, сиздердин сата турган нерсеңиздерди тартып, сүйлөп, реклама кылып чыгарып берем. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар, азыр сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көргөзүп түшүндүрүп берем. Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге ХБКдагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда биз ХБКдагы Касымбекова көчөсүндө турабыз. Ушул Касымбекова көчөсү менен бул жака 200 метр баса турган болсоңуздар, Кудайберди запчасть базарына, траликтин конечкасына барасыздар. Дагы бир ориентировка, жолдун наркы бетинде бул тарапта Народный маркети бар, бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ал эми сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул Народный маркетинин жанындагы көчөдө жайгашкан. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип, ичкериге 100 метр басып, оңго бурулганыңыздарда Разакова 6 адресиндеги жайгашкан 4 кабаттуу домго туш болосуздар. Ошол домдун алдына бара берейли. Ошол жактан дагы сиздерге сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көргөзүп түшүндүрүп беребиз. Ана жүрүңүздөр, кеттик. Мына ардактуу замандаштар, Разакова 6 адресиндеги 4 кабаттуу домдун алдына дагы келип калдык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта двору өтө кеңири кенен экен, парковочный место боюнча такыр кыйналбайсыздар. Бул жакта өзүнүн детский площадкалары дагы бар экен. Негизинен айтканда эле бул домдун двору өтө кенен кеңири экен. Андыктан сиздер сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге кириш үчүн ушул Разакова 6 адресиндеги 4 кабаттуу домдун экинчи подъездине кирип, 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Ана жүрүңүздөр, эми ошол жактан дагы сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейли. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган 2 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз бул жакта подъездинде турабыз. Подъездине дагы жакшылап караңыздар. Подъездин ремонту жакшы экен, таза экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал эми сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул тарапта. Алгач сиздерге эшигин көргөзүп коелу. Бул жакта көрүп атасыздар, жакшы брондолгон темир эшик коюлган. Бул батирдин 2 эшиги бар экен. Бул жакта жыгач эшик, ал эми бул темир эшиги. Ушул эшикти ачып, бул жака кире беребиз. Бисмилла. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жак өтө жарык экен, прихожкасы кенен, 2 бөлмөдөн турат. Бул жака түз кире турган болсок, конок бөлмөсү, ал эми сол тарапта болсо спальни, ал эми бул жакта санузел жана ошондой эле кухня жайгашкан. Алгач сиздерге мен прихожканы ичкерки тарабынан көргөзүп коеюн. Прихожкасы негизи жакшы экен, кеңири. Полу болсо линолеум, негизи жыгач экен, үстүнөн линолеум басылган. Дубалдарына моющий обойлор чапталган. Көрүп атасыздар. Жакшы. Прихожкасы да кенен экен. Биринчи ушул конок бөлмөсүнө кире берейли. Эшигин көрүп атасыздар, эшиги жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик, терезеси менен. Бул бөлмөнүн балкону дагы бар экен, көрүп атасыздар. Жакшы. Асты болсо пол, үстүнө линолеум басылган, дубалдарына моющий обойлор чапталган, потологуна люстралар бүт барды коюлган. Ал эми балкону болсо жөнөкөй айнек терезеде, пластик эмес. Балкону болсо темир тосмосу бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, темир тосмосу менен экен. Эми буюрса өзүңүздөр сатып алсаңыздар, бул жакты оңдоп, түздөп, жакшына кылып жасап аласыздар. 3-чү кабатта жайгашкан, парковочный местолары, балдар аянтчасы негизинен кеңири. Балконда көргөзүп коелу жакшылап. Ушундай. Азыр мен сиздерге конок бөлмөсүн көргөзүп бердим. Анда эмесе кийинки бөлмөгө кирейли. Кийинки бөлмө бул спальня болуп калат.
Бул жакта оң тарапка киребиз. Спальня окот, жөнөкөй жыгач эшик коюлган. Полу жыгач экен. Ал эми дубалдарына моющий обойлор чапталган, көрүп атасыздар. Жакшы яркий обойлор экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизинен жакшы. Бул жактын терезесин дагы сиздерге ачып көргөзүп коелу. Жөнөкөй айнек терезеде көрүп атасыздар. Эми кийин өзүңүздөр пластик кылып өзгөртүп жасап алсаңыздар болот. Эң негизгиси темир тосмосу дагы бар экен. Ал эми отоплениясын көргөзүп кое турган болсок, бул жакта отопление жок экен. Анда эмесе кийинки бөлмө бул кухня болуп калат. Кухняны көргөзүп коелу сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эшиги жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик. Дубалдарына көрүп атасыздар. Дубалдары водомсъемка болгон экен. Кухонный гарнитурлары, эмеректери бүт бардыгы бар экен. Раковина, газ, бүт бардык условиялары бар. Бул жактын дагы терезеси жөнөкөй терезеде, темир тосмо бар. Негизинен жакшы. Бул жактын кухнянын отоплениясы бар экен. Жөнөкөй эски отопление экен. Эски отоплениялар бардыгыңыздар эле билесиздер. Кышында абдан жылуу, жакшы ысыйт. Анда эмесе мен азыр сиздерге кухняны көргөзүп бердим. Бул жакта санузелин дагы көргөзүп коелу. Санузелин дагы эшиги жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик экен. Полун көрүп атасыздар. Бул жактыкы кафе экен. Дубалдары шпаклевка. Потологу дагы шпаклевка экен. Аристону, күзгүсү, унитаз, ванна бүт бардык условиялары бар экен. Вытяжкасы дагы бар экен. Негизинен жакшы. Азыр мен сиздерге сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көргөзүп атам. Анда эмесе мен сиздердин атыңыздардан бул жака үйдүн ээсине суроо берейин. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Катуураак сүйлөй бересиз. Ва алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Шүгүр жакшы. Сатыкка койдуңуз батирди? Койдук сатууга. Сатууга койдук. 2 бөлмөлүү батир экен, 2 бөлмөлүү батир. Аянты канча болуп калат? Аянты 44 квадрат метр да. 44 квадрат метр, 44 квадрат метр. Жакшы. Ошо. Аянты 44 квадрат метр экен. Бул дом канчанчы сериядагы дом болуп калат? Бул дом өзү 104 да. 104-түн 2 түрлүү бар экен. Өзү 104 деп алганбыз да, документинде 104 деп жазылган да. Мына үйчү. Ошо мен өзү атам алып берген да мага бул үйдү. 104 экен да, мындай айтканда. Атам алып берген. 104-чү серияда экен. Квадрат метри? Квадрат метри 44 квадрат. 44 квадрат метр. Соседтери жакшыбы? Соседтери жакшы. Ызычы кылбайт, Орус, мына соседибиз. Анан кыргыздар. Ошо. Жакшы. Документ өзүңүздүн атыңызда? Документ атам атында. Өзү келип полный өткөрүп берет атам, өзү ушул жерде атамчы. Жакшы. Анан дагы бир суроо. Обмен жолдору барбы ака? Жок, бизге ушу наличка болуп атат да, ушу. Только наличкабы? Наличка. Жакшы. Дагы бир суроо берейин. Эми баасын айтың ака, баасы канча болуп атат? Ушу баасы 40 деп атабыз да, $40,000. Өзү 39га келди, бербедик да. Ушу 39дон кичине көтөрсө берем да, азыр как раз бир зарыгып аттык эле. Баасы $40,000 экен, $40,000. Кичине чүрүп бересиз да? Чүрүп беребиз. Кичине чүрүп бересиз. Чүрүп беребиз. Зарыгып эме кылып аттык эле. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы $40,000 экен. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, келип жакшына, серьезно карап алам десеңиздер, жакшы чүрүп берет экен. Бул батирдин отоплениясы кандай болуп атат экен? Отопляция центральный, полный. Центральный отопление, газ, полный центральный. Азыр бардык бөлмөдө отопление барбы? Азыр бул үйдө эч ким жашабаган үчүн мен отопленияны кырктырып койгом бул үйдүнчү. Азыр бул жакта улап берем отопление. Турбалары барбы? Турбалар стояктар кеткен, оны стояк. Стояк кеткен, мен турбаны кырктырып койгом. Не дегенде, мен кышында акча төлөбөйүн деп бул үйдө эч ким жашабай жүргөн да. Турба коюп 7 жылдан бери эч ким жашабаган. Барып, заявление жазам, теске подключить этип берем. Турба коюп улап алса болот да? Аны коюп берем, если ала турган болсо, анын нөмерлери ham бар. Жөн эле кестирип койгом. Коюп бересиз. Төлөбөй турган кылып эле. Коюп бересиз. Коюп берем. Отопление бар, суу бар, свет бар, газ бар. Бар жогу, центральный. Бардыгы бар. Жакшы. Просто кышта акча төлөбөй турган кылып эле баягында кылып
ушул конок бөлмөнүн узун турасын айтып койбойсузбу? Точносын билбейт экенмин, ушул сүрөт көргөндөй эле да ушул. Эми келип өзүңүздөр сүйлөшөт экенсиздер да, көргөзүп бересиз да. Көргөндөй эле да, барды. Точносын билбейм да. Ош квадрат метрин билем, анан мына мынча, буяр мынча экенин билбейт экенмин. Жакшы. Болуптур экен онда, ийгилик, Жакшы сатып алыңыздар, Макул, рахмат сага да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн, эгерде кимиңиздерге ушул батир жаккан болсо, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Өзүңүздөр аракет кылыңыздар, үй сиздерге керек. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.